Biz университеттин теплицасында турабыз. Бул жерде томаттын же болбосо помидордун 3 сорту сыналып жатат. Бобкат, Асия. Анан жергиликтүү сорт стандарт менен чогуу салыштырылып, анан бул жерде изилдөө жүргүзгөндөн тышкары бул жерге студенттер да өздөрү келишип, тиккенден баштап күзүндө эрте жазда болсо аудиторияда көчөт өстүргөнгө катышат. Андан кийин тиккенге катышат. Эми мынакей азыр гүлдөп турган кези, азыр студенттер жок болуп, алар өздөрүнүн үйлөрүндө болуп атпайбы? Анан ушуну салыштырып көрүшөт. Гидропоника система эмне деген экен? Бул жерде азык заттар раствор түрүндө берилет, эритме түрүндө берилип, өсүмдүктөр ошо эритме менен эле өсүп чоңоюшат да, түшүм беришет. Бул жерде болсо субстрат гана бар, тамырды кармай турган гана субстрат бар. Анан 4 сортту сынап атабыз. Бобкат, Масса, анан Асия деген 3 сортту сынап атабыз. Элдик сорт менен чогуу салыштырып. Анан эң негизгиси ошо студенттер өндүрүшкө барганда гидропоника система эмне деген экенин билип барышат да. Ошонусу бизди кызыктырат. Эми ушул гидропоника системасынын азыктандыруунун системасы тууралуу айталы деп атабыз. Мына могу биринчи бочкада таза суу куюлат. Анан эки бочкада болсо эки азык заттын органикалык, анан минералдык заттары эритилет дагы. Анан насос менен берилет дагы. Анан өсүмдүктөр турган корытага келет, мынакей эки шлангы менен келет. Эки шлангы менен келип өсүмдүктөрдү азыктандырууга катышат дагы. Андан ашып калган раствор болсо бул дренаж системасы менен сыртка чыгып кетет. Бул мына гидропоника система берүүчү насос, мынакей система измерительных приборов биягында турат. Анан ошол бардык системаны мына могу компьютер башкарат. Тиякта коюлган сууну берки коюлган эриткичтерге канча пропорцияда, кандай көлөмдө бере турган ушул компьютер башкарат дагы, анан тияка өсүмдүктөргө берет.